Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе биз бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. 8 класс кыргыз адабияты сабагы. Мугалим Бердалиева Света Ташбаевна. Бүгүнкү биздин өтө турган жаңы темабыз Түгөлбай Сыдыкбеков. Түгөлбай Сыдыкбековдун өмүрү, чыгармачылык жолу жана чыгармалары туурасында кыскача маалыматтарды алмакчыбыз балдар. Сабактын максаты окуучулар Түгөлбай Сыдыкбеков туурасында жалпы маалымат ала алышат. Окуучулар ой жүгүртүүсүн өстүрө алышат жана алган билимин туура пайдаланууга көнүгүшөт. Окуучулар шамдагайлыкка, туура так сүйлөөгө тарбиялана алышат. Түгөлбай Сыдыкбеков прозаик, акын, драматург, кыргыз эл жазуучусу, Кыргыз Республикасынын баатыры. 1912 жылы Ысык Көл облусуна караштуу Түп районундагы Кең Суу айылында туулган. Түгөлбай Сыдыкбеков. Түгөлбай Сыдыкбеков Манас Сейтек эпосунун жыйынтыкталган вариантын 3 томдугунун 3 бөлүгүн редакциялаган жана басмага даярдап чыгарган. Антон Павлович Чеховдун, Некрасовдун, Серафимовичтин жана башка жазуучулардын чыгармаларын кыргызчага которгон. Түгөлбай Сыдыкбеков Манас эпосун изилдөөгө жана басып чыгарууга көрүнүктүү салымын кошкон. Түгөлбай Сыдыкбеков белгилүү улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов менен маектешүүдө. Чыгармалары Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармалары Тоо арасында романы, Баатырлар поэма жана ырлар, Кең Суу романы, Акын Булбул ырлар жыйнагы, Ала тоодон Жетөө очерк, Ач көз ата ыр менен жазылган аңгемеси, Кең Суу романы, Согуш күндөрүндө аңгемелер романдары менен бизге белгилүү. Түгөлбай Сыдыкбеков Өмүр тамыры аттуу китебинде адам өмүрү жана анын кызыгы, кымбаттыгы, кайталанбастыгы тууралуу жазган. Мен 1000 жыл жашадым. Жазуучу бул китебинде мурда кийин жарык көрбөгөн чыгармалары топтолгон. Жазуучунун Табылга деген китебинде коомго болгон жекече көз караштары, субъективдүү пикирлери ары кызыктуу жана айкындуулук менен жазылган. Кыргыз эл жазуучусу, Кыргыз Республикасынын туңгуч баатыры Түгөлбай Сыдыкбеков 1997 жылы дүйнөдөн кайткан. Кыргыз адабиятынын классигинин аты өзү туулуп өскөн айылындагы орто мектепке жана көчөлөргө берилген. Анда эмесе Түгөлбай Сыдыкбеков туурасында кеңирээк маалыматтарды алалы. Жазуучу, романист Түгөлбай Сыдыкбековдун өмүрү жөнүндө таржымалынан таанышалы. Түгөлбай Сыдыкбеков 20-кылымдагы кыргыз адабиятындагы реалисттик прозаны калыптандырууга жана өнүктүрүүгө чоң салымын кошкон. Кыргыз эл жазуучусу, академик, Кыргыз Республикасынын баатыры Түгөлбай Сыдыкбеков. Түгөлбай Сыдыкбеков 1912 жылы Ысык Көлдүн Түп районундагы Кең Суу деген айылында туулган дедик. 1928 жылдардан 1931 жылдары Фрунзе шаарындагы, азыркы Бишкек шаарындагы айыл чарба техникумунда окуган. Андан кийин зооветеринардык институтундагы окуп билим алган.
1931 жылдан 1936 жылдары Лелинчил жаш газетасынын бөлүм башчысы болуп иштеген. 1937 жылдан 1947 жылдары Кыргызстан Жазуучулар Союзунун башкармалыгында адабий кеңешчи болуп, жана 1936 жылдан СССР Жазуучулар Союзунун мүчөсү болгон. Өзүнүн чыгармачылык аракетин адегенде ыр жазуу менен баштаган. 1930 жылдары 1 май күнү Лелинчил жаш газетасына «Булар кимдер» деген ыры жарыяланган. Андан бир аз өтпөй «Чал комузу» аттуу поэмасын жазып, Чабуул журналына бастырган. Алгач «Күрөш» аттуу ырлар жыйнагы 1933 жылы жарык көргөн. Баатырлар, Акын булбул 1938 жылдан 1936 жылдары поэмалары жарык көргөн. Жыйнактары жарыяланган кезде автор проза жанрында активдүү иштей баштаган. Поэтикалык чыгармаларында Түгөлбай Сыдыкбеков калемдештери сыяктуу эле ошол учурдагы кыргыз жергесине, элдин турмушуна кирип, жаңылыктарды, социалисттик коомдун артыкчылыгын, жаңы турмуш эмгегин, жаңы мамилелерин чагылдырууга аракеттенген. Муну жаш автордун ошол кездеги жазган ырларына койгон аттарынын өзү эле байкасак ачык көрсөтүлүп турат. Мисалы, кедейлер артель болушту. Радио жаңы айылда. Кетмен күүсү. Микрофон ырдады. Басмакана. Маданият өзгөрдү. Кечээки чыйыр бүгүн даңгыр Памир. Жана башка чыгармалары. Теримчилер, Түн жартысынан кабар поэмалары 30 жылдардагы турмуш чындыгынан алынган. Капкакбай деген поэмасында автор жомоктордо айтылган Калпак бай аттуу сараң байдын образын түзүүгө аракеттенген. Байдын сараңдыгы, ушунча ал өзү да жебей, элге дагы эч нерсе ыраа көрбөй, Атүгүл балалуу болгондо да ага той берүүдөн кызганган. Жек көрүмчү шүмшүккө айланган Капкакбайды өлгөндө сөөгүн жер да, көр да, көл да кабыл албайт. Акыры сууга жиберүүгө аргасыз болушат. Автор бул чыгармасында 20 жылдардын аягында жазып, бирок жарыкка чыга электеле бул жоголуп, кол жазмасы жоголуп кеткенден кийин анын экинчи вариантын иштеп чыккан. Адам өмүрүнүн түпкү маңызы ушул жарыкчылыкта, тиричүлүктө ак эмгегинин үзүрүн көрүү. Ал эми байлыкты күтүп, сараң, зыкым болуудан өткөн ыплас эч нерсе бул дүйнөдө жок деп эсептеген. Капкакбай поэмасында мына ушул элдик идеялар берилген. Ушул эле ой автордун Ачкөз ата поэмасында дагы чагылдырылган. Поэма элдик жомоктун негизинде жазылган. Башы кара, эти ала, ырысы жок, ырыс качырат деп өз баласын журтка таштап, көчө качкан бай кийин бүт дүйнө мүлкүнөн, малынан ажырап өлө турган болгондо кайра ошол баласына келип корголоп, жан сактап калганын баяндаган. Адам өз мээнети, өз эмгеги менен ырысты, бактысын өзү жаратып туруу керек. Ошондо гана адам рахат алып, жашоосун жагымдуу өткөрөт деген идея бул жомоктун негизги тыянагы болуп саналат. Октябрь революциясына чейинки кыргыз эмгекчилеринин башынан өткөргөн оор күндөрдө Түгөлбай Сыдыкбеков өзүнүн Көкөй кести аттуу көлөмдүү поэмасында баяндаган. Муну автор 1931 жылы жана 1959-60 жылдары жазган. Жана мындайча айтканда, кийинки редакциясында коомдук социалдык маселелер
Өзөк Медет аттуу жигиттин, анын сүйгөнү Берметтин жана Карабек байдын тегерегиндеги окуялар негизделген. Чыгарманын сюжеттик негизин социалдык, башкача айтканда ар кандай проблемалар түзгөн. Ал поэтикалык чеберчиликке керектүү мазмун менен форманын биримдигине радио жаңы айылда, окуу, ажал менен алышканда, жүрөгү менен Лелинди чалдар айтышат сыяктуу ырларында жетише алган. Түгөлбай Сыдыкбековдун поэтикалык чыгармаларына караганда, анын ошол эле 30-жылдары жазган прозалык чыгармалары Кыргыз Совет адабияты үчүн чоң окуя болгондугу азыр жалпыга белгилүү. Анын 1934-жылдан 1935 жылдардан баштап жазып, 1937 жылдардан 1938 жылдарга чейин айрым бир редакциялоодон кийин жарыкка чыгарган. Кең суу 1939 жылдан 40 жылдарга чейин Кең суу романын бүтүргөн. Темир романдары Кыргыз Совет адабиятындагы реалистик жанрынын табиятына белгилүү деңгээлде жооп берип, анын дарбазасын ачышкан чыгармалардын бири. Кийинчерээк жазуучу Кең суу романына кайтадан кайрылып, аны толуктап, эпикалык масштабын кеңейтип, бир катар образдарды кайрадан иштеп, образдарды киргизген. Кыскасы, кыргыз элинин жаңы коомго өтүү, татаал диалектикасын кеңири ачып, чыгарманы жаңы идеялык, эстетикалык бийиктикке көтөргөн. Тоо арасында деген жаңы ат берилип, экинчи китеби 1958 жылы жарыкка чыккан. 30-жылдары Түгөлбай Сыдыкбеков прозанын чаканыраак түрүнө кайрылып, бир катар аңгеме, очерктерди дагы жазган. Алардын ичинде Ала тоо, Абысындар аттуу документалдуу аңгемелери ошол кездеги маанилүү окуяларга арналган. Биринчи аңгемеде Кыргызстан комсомолунан тарбияланган алдыңкы жаштардын Фрунзе, Москва маршруту боюнча лыжалык жүрүшкө чыккан. 40 000 чакырым аралыкты басып өткөн эрдик иштери сүрөттөлсө, экинчи аңгемеде ошол кездеги атактуу кызыл чаччы Шайырбүбү Тезекбаеванын күжүрмөн эмгеги баяндалган. Аңгеме, очерк жазууну Сыдыкбеков улуу атамекендик согуш жылдарында андан ары активдүү улантып, пайдага чечилген чатак, тарбия, замбирекчилер, күтүү, кайрат сыяктуу чыгармаларды жараткан. 1943 жылы анын Согуш күндөрүндө аттуу китеби жарык көрүп, Рахматуллин менен бирге жазган Манас жана Алмамбет пьесасы 1943 жылдан 1946 жылдары Крупская атындагы Республикалык мамлекеттик драма театрында коюлган. Мындан тышкары, согуш турмушунан алып, майдандан, кыштактын ээлери аттуу 1-2 көшөгөлүү пьесаларды жараткан. Улуу атамекендик согуш учурундагы кыргыз колхоздорунун турмушунан алып, биздин замандын кишилери аттуу романын жазган. Чыгарма 1948 жылы кыргыз тилинде жана Москвадан орус тилинде жарык көрүп, 1 жылдан кийин автор бул эмгеги үчүн СССР мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты наамын алган. Роман СССР жана чет элдердин тилдерине которулган. 60-жылдары Түгөлбай Сыдыкбеков поэзия жанрына кайрадан кайрылып, ошол эле жазылган
поэмасын Адамдарга кайрылуу аттуу ырлары жана көптөгөн поэмалар жыйнагы жарыкка чыгарылган. Сүрөткердин турмушунда Көк асаба романы өзгөчө тагдырдагы чыгарма болгон. Ал Орхон, Энесай доорундагы түрк элдеринин тарыхый басып өткөн жолун көркөм жалпылаштырууга алган. Бул дал ошол тарыхыйлыгы менен тоталитардык доордун кара сандыгына кабылган. Көп жыл окурмандарына жетпей жатып, заман бир аз оңолгондо гана 1989 жылы окурмандын колуна тийген. 1990 жылдарда Сыдыкбековдун Табылга аттуу макалалар жыйнагы 1991 жылы чыккан. Аңгемелерден, маектерден, каттардан куралган Мен 1000 жыл жашадым китеби 1998 жылы. Бел-белес роман эссеси 1996 жылдары жарыкка чыккан. Бел-белес роман эссесинде автор жол романында башталган багытты уланткан. Өз өмүрүндө көргөн билгендерин, уккандарын, окугандарын ылгап, адегенде өзүнүн тек жайын кеңири баяндаган. Андан соң Совет бийлигинин алгачкы жылдарынан 1985 жылы кайра куруу, ачык айтуу саясаты өкүм сүргөн. Учурларга чейинки мезгилдерди камтыган. Мына балдар, ушундай Түгөлбай Сыдыкбековдун окуяларга карата өз көз караштарын берүүгө аракеттенген. Ал эми Түгөлбай Сыдыкбековдун сыйлыктарына күбө бололу. Сыйлыктары: Кыргыз СССРинин эл жазуучусун 1968 жылы, Кыргыз СССРдин Илимдер Академиясынын анык мүчөсү 1954 жылы. Түгөлбай Сыдыкбековдун Биздин замандын кишилери романына 1947 жылы 3-чү даражадагы Сталиндик сыйлык берилген. Кийин ал сыйлык СССРдин мамлекеттик сыйлыгы болуп аталып калган. Ленин, Эки эмгек кызыл туу, Элдердин достугу ордендери жана СССРдин медалдары Кыргыз СССР Жогорку Советинин ардак грамоталары менен сыйланган. Эгемен Кыргыз Республикасынын Кыргыз эл баатыры наамын туңгуч ирет алган. Кыргыз адабиятына жана маданиятына 70 жылга жакын ак кызмат кылган, элдик тилдин жана нарк насилдин нускалуу билерманы Түгөлбай Сыдыкбеков 1997 жылы 19 июльда Бишкек шаарында каза болгон. Анын сөөгү эл зор урмат менен, ызат менен жерге берген. Мына балдар, Түгөлбай Сыдыкбеков туурасында кыскача маалыматтарды ала алдык. Анда эмесе Түгөлбай Сыдыкбеков өзү ким болгон жана кандай чыгармаларды жазган дегенде биз толук жооп бергенге аракет кылышыбыз керек. Түгөлбай Сыдыкбеков прозаик болгон экен, акын болгон экен, драматург болгон экен, кыргыз эл жазуучусу болгон экен, Кыргыз Республикасынын баатыры, котормочу десек дагы жаңылышпайт экенбиз. Түгөлбай Сыдыкбеков бул көптөгөн улуу жазуучуларыбыздын чыгармаларын кыргыз тилине эмне кылган экен, которгон экен. Андан тышкары манас эпосун изилдөөгө жана аны басып чыгарууга чоң салымдарын кошкон экен. Чыгармалары: Тоо арасында романы, поэма жана ырлары баатырлар, Кең суу романы, Акын булбул ырлар жыйнагы, Ала тоодон жетөө, очерк, Ач көз ата ыр менен жазылган аңгемеси, Согуш күндөрдө аңгемелер жана көптөгөн чыгармалардын ээси десек жаңылышпайт экенбиз.
Түгөлбай Сыдыкбековдун Өмүр тамыры аттуу китебинде адам өмүрү жана анын кызыгы, кымбаттыгы, кайталанбастыгы тууралуу абдан кеңири жазылган. Мен 1000 жыл жашадым. Жазуучу бул китебинде мурда кийин жарык көрбөгөн чыгармаларды топтоп жазып калтырган. 1998 жылы жарыкка чыккан. Жазуучунун Табылга деген китебинде коомго болгон жекече көз караштарды, пикирлерин ары кызыктуу жана айкындуулук менен жазылганын чагылдырган. Кыргыз эл жазуучусу, Кыргыз Республикасынын туңгуч баатыры Түгөлбай Сыдыкбеков 1997 жылы дүйнөдөн кайткан экен. Мына балдар, белгилүү улуу жазуучубуз туурасында кыскача маалыматтарды ала алдык. Анда эмесе үйгө тапшырма балдар, Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармаларын окуп таанышуу. Интернет булактарына кирип, Түгөлбай Сыдыкбековдун өзүңөргө жаккан чыгармалары менен таанышып окусаңар болот балдар. Анда эмесе балдар, көңүл бурганыңарга чоң рахмат, саламатта калгыла балдар. Көрүшкөнчө.